Биз жаңы Кыргызстанды кургубуз келет. Мен жана менин командам жаңы Кыргызстанды сөзсүз курабыз деп бекем ишенем. Биз ага толук даярбыз деп эсептейм. Бир тапшырма берип кетким келип турат. Кече мен электрондук документке биринчи жолу кол койдум. Бүгүндөн баштап электрондук документти кабыл алып кол коюуга даярмын. Электрондук катыңар келбесе маган, анда кагаз жүзүндө катыңарды кабыл албаймын. Июлдун биринен баштап сиздерге кагаз сатып берүүнү токтотобуз. Ошон үчүн июлдун бирине чейин биз электрондук документке өтүшүбүз керек кол коюуга. Мына элестетиңиздер, 10 айдын ичинде, ушул жылдын 10 айынын ичинде биз сиздерге 840 миң пачка кагаз сатып берип турбуз, жалпы республика боюнча. Бул 1000 тоннага жакын кагаз экен, 33 вагон болуптур. Урматтуу жыйындын катышуучулары, кымбаттуу кыргызстандыктар, биз азыркы айтылып өткөн иштерди аткардык, жана алдыга бир топ пландарды койдук. Мен бир нерсени айткым келет. Кандай гана өнүккөн мамлекетти албайлы, аларга дагы убакыт керек болгон. Экономикалык кереметтер боюнча айтсак, Экинчи дүйнөлүк согуштан кийинки кереметтер, мисалы СССР, АКШ, Германия, Япония экономикалык кереметтери, Ханган дарыясындагы Түштүк Корея керемети, Сингапур жана башка экономикалык кереметтер бир же эки жыл эмес, 20-30 жылдар бою аралыгында жүргөн да. Биз орто мөөнөттөгү аралыкта кандай социалдык экономикалык өзгөрүүлөр болоорун айттык, жарыялап жатабыз жана биз жаңы Кыргызстанды кургубуз келет. Кандай гана экономикалык бум болбосун, ал кезде ар дайым баалар тезирээк өсөт, чийки заттарга болгон баалар кескин көтөрүлөт. Бум экономикада жасалма өсүштөр менен дагы коштолору экономикалык илимдерде байма-бай айтылат. Анын объективдүү жана субъективдүү себептери бар жана боло келген. Бирок биз жасалма өсүш эмес, экономикалык цикл менен өсүштөргө баргыбыз келет. Марксти баарыбыз окуганбыз. Анда дал ушундай жазылган: кризис, депрессия, жандануу, активдүүлүк, өсүш бул цикл. Бул этапты кармап калсак, анда бизде дагы өзгөрүүлөр сөзсүз болот. 30 жылдын ичинде Казакстан, Өзбекстан өз өндүрүштөрүн сактап калган. Бул жерде алардын эрки күчтүү президенттеринин эмгеги чоң болгон. Биздин акыбал башкача болду. Аны баарыңыздар түшүнүп турасыздар. Мен жана менин командам жаңы Кыргызстанды сөзсүз курабыз деп бекем ишенем. Биз ага толук даярбыз деп эсептейм. Азыр эми министрлер кабинетинин токтомунун долбоорун жана протоколдук чечимдер долбоорун талкуулоого өтсөк, токтомдун долбоору макулдашуулардан өткөн, сиздердин колуңуздарда бар, таратылып берилген. Кимде кандай сунуштар бар? Барбы сунуштар? Кошумча сунуштар жок болсо, анда токтомдун долбоорун добушка коёмун. Добуш бериңиздер. Ким макул? Түшүрүңүздөр. Каршы? Жок. Бир добуштан чечим кабыл алынды. Рахмат. Урматтуу жыйындын катышуучулары, бардык маселелерди карап чыктык. Тапшырмалар берилди, багыттар аныкталды. Бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, бир багытта иш алып барышыбыз керек. Алдыда жаңы жыл кирип келатат. Баарыңыздарды жаңы жылыңыздар менен чын дилимден куттуктаймын. Ар бир үйдүн кирешеси көбөйүп, башы аман, боору эсен, ден соолукта болуп, жакшылык келсин. Жерибиз тынч, өлкөбүз бай болсун, элибиз бактылуу болсун. Урматтуу министрлер кабинетинин мүчөлөрү, президенттик администрациялардын кызматкерлери, жыйынды жабык деп жарыя кылаардан мурда мен сиздерге бир тапшырма берип кетким келип турат. Кече мен электрондук документке биринчи жолу кол койдум. Бүгүндөн баштап электрондук документти кабыл алып кол коюуга даярмын. Бирок сиздер даяр эмессиздер. Даяр болушуңуздар үчүн мен 15 күн уруксат беремин, убакыт беремин. Анткени алдыда жаңы жыл келатат, каникул, демалыш күндөр 15 күн, онуна чейин каникул, 15 күн сиздерге кенен жетет деп ойлойм. Цифровизация министриндеги биздин башкармалыктагы мынакей Исанов жетектеген айтишниктерди алып барып, үйүңүздөргө чакырып алып болсо дагы электрондук документти жөнөткөнгө үйрөнүңүздөр. 10 январдан баштап мен сиздерден электрондук документти кабыл ала баштайм. Параллельно 6 ай убакыт берем, кагаз жүзүндө дагы ишти жүргүзүп турганга.
Анткени жоголуп кетпес үчүн, жанагыдай ар кандай маселелер болбос үчүн, көнүш үчүн 6 ай параллельно кагаз түрүндө да жөнөтүп турасыздар. Сөзсүз түрдө электрондук менен жөнөтөсүздөр январдын 10-унан баштап. Эгерде электрондук катыңар келбесе маган, анда кагаз жүзүндө катыңарды кабыл албаймын. Июлдун 1-нен баштап сиздерге кагаз сатып берүүнү токтотобуз. Ошон үчүн июлдун 1-ине чейин биз электрондук документке өтүшүбүз керек, кол коюуга. Мына элестетиңиздер, 10 айдын ичинде, ушул жылдын 10 айынын ичинде биз сиздерге 840 миң пачка кагаз сатып берип турбуз, жалпы республика боюнча. Бул 1000 тоннага жакын кагаз экен. 33 вагон болуптур. Мына 33 вагон. Ошондуктан биз кагаз иштеринен кетишибиз керек. Мына караңыздар, Акылбек Үсенбековичтин алдында эле 1 тонна кагаз жатат мына. 1 тонна. Өзүңүздөрдүн астыңыздарды караңыздар мына. Ошондой эле мен жогорку кеңештин жаңы чакырылышына дагы кайрылып кетет элем. Электрондук иштөөгө өтүш керек да. Электрондук поштага өтүш керек. Электрондук кол коюулар болуш керек. Мына мен шуну сиздерден талап кылмакчымын. Анда жыйналышты жабык деп жарыялайм. Баарыңыздарга рахмат. Жакшы барыңыздар.